Аял киши эмне үчүн көп ыйлайт. Эркек киши качан келет мынандай тоолорго, жакшынакай бир жерлерге барган учурда бакырып, спорт менен алектенип, пешенеден аркадан чындап терлер чыккан учурда жеңилдеп болот, а? Аял киши бирдекени айткысы келип, күйөөсүнө келет, жакыныга келет, ичиндеги нерселерин айта албай калса, айтышы керек эле. Бирок жанындагы адамды карап туруп, суду дагы сиңген жерге куйгун, керектүү адамга тамак бергин деген сыяктуу ал кабыл алышты каалабаса, аял киши барып башка жерде өзүнчө ыйлайт. Бара-бара ошол нерсе аз-аздан чогулуп барып, баягы атом бомбасы жарылгандай жарылат. А? Көптөгөн шарларды жок кылат ал жарылыш. Мен, урматтуу мекендештерим, азыр мына керемет өзүбүздүн Кыргызстандын тоолорубузда туруп, бир нерсени айткым келет да. Келиңиздер, ынтымактуу жашайлы. Ажырашып, өзүңүздү жетим кылып, аялыңызды жетим кылып, балдарыңызды жетим кылып, не кереги бар ey? Ушундай жерлерде, билесизби, бардыгы өлүп кетти. Мына топуракка бардыгыбыз аралашабыз эртең. Сиз дагы, мен дагы, алар келишти, кетишти. Биз дагы келебиз, кетебиз эртең, урматтуу мекендешим. Бул дүйнөдө бир болуп, бир, жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактуу жашашка эмне жетсин? Бейиштей болгон жер, ырыска ар бир жерди тээп туруп бир семишканы коюп койсоң өсө турган жерде жашайбыз. Ушундай сонун жерлерде жыргап жашаганга не жетсин мекендешим? Бейиш го бул жер. Ошондуктан айтарым, келиңиздер, мен ынтымакка чакырам. Бөлүнбөйлү. Ал бул ал деп, кийимиге, формасыга, обласыга карап бөлүнбөйлү. Ынтымактуу жашайлы. Үй бүлөдө себепсиз ызычууларды кылбайлы. Ызычуулардын болбошуна дагы себепчи боло турган нерсе бул табият. Тез-тез чыгып туруңуз табиятка. Тез-тез чыгып туруңуз. Эркек киши көчөдө болуш керек. Ошол учурда тынчтык болот. Машалла, табараkallah.